Талайгүл Базаркуловна, менде мындай суроолордо бир жылда канча бала төрөлөт? 1000 тегеретесинде го дейм, ошондой эле. Так ким айта алабы бирөө жарым? 150 17 жылы. 160. Мен жооп берип коеюн ба? Мен тараптан. Значит, bir ayda 13 миңге жакын бала төрөлөт. Bir жылда, мына 2017 жылы 157.190 бала төрөлдү. 190. Ооба, өткөн жылы Рахмат. Канча бир жылда жөлөк пул алышат балдар? Кайсы жөлөк пулду сүйүнчүнө сурап? Азыркы 1000 сом жөлөк пулучу? Бул эгерде сүйүнчүнү сурап атсаңыз, бул сүйүнчүнү эмес. 4000 ЕПМС сурап атасыз. Аскамыз болгон буга чейин иштеп келген. 800 сомдун тегеретесинде алат, 810 сом алат. Канча 178 тысяч беле, да? Ой, 200 канча? 298 тысяч по последним данным за 17 год детей получили пособие. 298 миң. Ооба, 298 миң. Өзү негизи канча адам ошол жөлөк пулга муктаж? Арыз канча жазышат? Бар ушундай программда статистика? Ооба, 290 миң бул уже чектелген. Алып атканда. Өзү негизи андан канча калуучу? Андан көп эле заявление түшөт. Анын үчүн баягы ошол жанагы биринчи. Жок, канча цифра мага керек? Так цифраны азыр айта албайм. Айта аласыңбы башка ким специалисттер? Ким? Жипара. 100 миңдей үй бүлө болот атат. По республике 100 миңдей үй бүлө. 100 миң үй бүлө? 100 миңдей үй бүлө, 92 миң точнее. 92 миң үй бүлө. Эгерде үй бүлө ошо 298 бала. Бирок сиз сурап атасыз, канча заявление түшөт, ошонун ичинен баягы отказ кылгандар дагы деп атасызбы? 298 миң алышат экен. Бала. Анын ичинен эмес, андан сырткары 92 миң арыз жазган, бирок ала албай калышты. Туура түшүндүмбү? Жок. 92 миң үй бүлөдө 298 бала. 98 үй бүлөдөбү? Канча өзү негизи мен сурап атканым, канча арыз жазышкан? Үй бүлө эмес, канча бала арыз жазышкан, ошо ала албай калышты. Отказ болду деген сөз да? Отказ болгон. Жипара, скажите. Барбы жокпу андай цифра? Жок. Өзү негизи 16 жашка чейин канча бала бар бизде? Биздин социалдык көмөгү башкармалыгына жөлөк пул чектелген 91 миң үй бүлө, бирок айыл өкмөтүнө кайрылгандар 100 миңден ашык үй бүлө. 18 жашка чейинки балдардын саны 2 миллион 300 бала, 16 жашка чейин 1 миллион 800 бала жашайт Кыргызстан боюнча. Миллион 800. Миллион 800. Мен мындай түшүндүм да, 92 миң үй бүлө алат экен жөлөк пулду. 101 миң үй бүлө кайрылган. Айырмасы 9 миң үй бүлө экен. Туурабы? 9 миң үй бүлө экен. Эми канча акча айырмасы болот атат? Мына сиз айтасыз 800дөн 500 сомго түшүп кетет экен. Бюджет канча? 400 миллион, 400 миллион жетеби ушу, чын элеби ушундай? Айтыңызчы так. 400 миллион бул жанагы инвалид балдарды багып аткан ата-энелерге гана айлык маяна караганда деп атабыз. Ал башка маселе. Хорошо. Мына канча акча керек мына 101 үй бүлөгө акча берсек эгерде? Канча дагы кошумча акча керек? Бүгүнкү күндө азыр бюджетте 17 жылдын бюджети 3,5 миллиард эле. Жанагы 298 бала алган жөлөк пулдун ошо өлчөмү 3,5 миллиард. Канча керек кошумча? Эгерде санап көрөлүчү? Жок, кандай санап көр? Мурдагы мыйзам кирген бардыгына мындай тиги муктажына карабай эле бардыгын беребиз деп сүйлөшкөнбүз да, туурабы? Мыйзам, мындай мурдагы мыйзам, кабыл алынган мыйзам. Анда мынакей 2,5 миллион бала болуп атпайбы 16 жашка чейин. Бүгүнкү күндө 298 гана бала, 298 миң гана бала алып атат. А так 2,5 миллион
балага бериш керек. 2,5 миллион бардығы келіп арыз жазбайды. Мына мен сіздерге азыр арыз жазған үбілі 101 мың үбілі екен. 9 мың үбілелі отказ болып тұр. 9 мың үбілелі отказ болды. Ошо 9 мың үбілі қанша ақша керек? 9 мың үбіліге. 9 мың үбілі қанша ақша бұл? Қанша бала бұл өзі? 9 мың үбілөді кейбірінде 10 бала, кейбірінде 1 бала дегендей. Мен айтқым келеді, урматтуу министр. Егерде арыз жазды, анда ал мұқтаж екен. Бір мәселе бар айылда. Жанда қошынасы баласына пособие алып атса, жанда қошынасы пособие алып айтқан болса баласына, ошо жерде наразычылык болот атат. Ошо жерде наразычылык болот. Айтып атпайбы? Тиги айыл өкмөтүндө таанышы бар экен, ошого пособие жаздырып алды. Менде таанышым жок экен, мен ушун үчүн пособие жаздырып албай калдым. Эми бул жерде мына 9 мың үбүлө ошого отказ болуптур. Ушу 9 мың үбүлөгө мен акча табылбайбы азыркы өкмөт? Ой, жакшы болгон мурдагы мыйзамдан. Мен макул деп доошун бергем. Анткени төрөлдүбү? Эгерде арыз жаздыбы, анда пособие берилиш керек. Бардыгы 2,5 миллион бала ата-энеси жазбайт. Жогорку кеңештин депутаты жазбайт. Айыл өкмөттү иштеген жазбайт, акими жазбайт, бизнесмени жазбайт. Бардыгы жазып бербейт. Бирок арыз жазган адам ал балки муктаж да. Ал жөнүнө жазып бербейт да. Анын бул биринчиси, экинчиси, урматтуу коллегалар, башка мамлекетте өзүңөр көрүп атасыңар, демографияны көтөрүш үчүн биринчи балага тиги сом берилип атат, экинчи балага мынча сом берилип атат, үчүнчү балага төлөсө тигинчи сом берилип атат деп демографияны көтөрүп атышат. А биз мына мен дагы бир суроо айтып коеюн. Мына ден соолугу байланыштуу мүмкүнчүлүк чектелген балдар канча бала бар? 29 мың. Динамика кандай болуп атат? Өсүп атабы? Өсүп атат. Эмне үчүн? Анткени ата-эненин боюнда жүрүп аткан баланын ден соолугу дагы начарлап атат. Пособие берилсе жок дегенде тамак аш, ден соолугу, келечеги, билими деген мына ошол жерде саясаты бар да. Ошондуктан мен айтат элем, урматтуу коллега, урматтуу Чолпон Алыйна, ошо 9 мың үбүлөгө акча таап, кошумчалап койсоңор, арыз жазды бериш керек. Мына азыр туура айтты бул жерде. Банкомат, ар бир ЗАГСка, ар бир тигин же банкомат коесуңарбы, же кассирин коесуңарбы, төрөлдү сүйүнчүн пулун бергиле, шагыле, эч токтотпой эле. Өзүм дагы сөзүмдү жогорку кеңештин жыйынында айтам, бирок ушул цифраны тагыраак билип коюңуз, мен дагы сурайм. Тагыраак билип коюңуз цифраларды. Рахмат. Рахмат, Бакыт Эргешевич. Бакыт Эргешевич, как раз ушуга өбөлгө түзүп атат. Жана буга чейин 900 сом гарантированный минимальный доход болчу да. Азыр 1420 сомго көтөрүлгөндө как раз ошол үбөлөлөр киргенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Охват больше болот. Я имею в виду 100% охват. Арыз жазды, бериш керек. 400 миллион, 500 миллион табыш керек өкмөт. Анткени азыр баардык коомчулукта айтып атат азыр, жалганчы экен деп. Жалганчы деп айтып атышпайбы? Угуп атабыз бул сөздөрдү.